Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн биздин бул видеобуз проверка черный список. Кимдер өзү Россия жергесинде черный списокто бар экен же жок экенин билгиси келсе ушул видеону көрсөңүздөр болот. Биз биринчиден Google'га киребиз, FMS Check Go Check True деген сайттын жазып алып киребиз. Киргенинизде көрүп турасыздар. МВДнын сайты бул. Биз бул жерге фамилия латинский, имя латинский деген жерге не обязательно ал жерге толтуруунун кереги жок. Биз фамилия деген жерге өзүбүздүн кыргыз тилинде жазсак болот. Маматали уулу, например, мен да жазып жатам бирөөнүн атын. Мен башта бул жерлерге толтуруп алганмын. Отчество off деп жазылганда обязательно жазылуу керек. Пол мужской. Дата рожденияда ар бир жерге чекит коюлуу керек. Сөзсүз болбосо чыгарып бербейт. Гражданство Киргизия. Тип документ. Эгер сиз кайсыл паспорт менен киргизүүнү кааласаңыз, ошол паспортту терүү керек. Заграничный же национальный же заграничный биометрический. Биз национальный тердик. Азыр номер документти анан жазабыз акырында. Азыр дата действительности документ дейт. Бул кайсы жарактуу мөөнөтү бул. Андан кийин код с картинки деген турат. Аны дагы обязательно терип жазуубуз керек. Болбосо бизге толук маалымат чыгарып бербейт. Эми биз номер документти жазабыз. Эмнеге мен акыры жазып жатам? Бул номер документ сиздерге көрүнбөш керек. Бул данный ошондуктан мен акыры терип, бул номер документ азыр мен көрүнбөй турган кылып чыгарам. Ошондуктан эң акыры жаздым. Отправить запросду басабыз. Басканыңыздарда көрүп турасыздар да, бул жерде результат запрос. Россия территориясына киргенге болот дейт. Не обнаружено деп турат. Бул кирүүгө уруксат бар. Основание препятствующих въезду на территорию Российской Федерации по линии МВД России на данный момент не обнаружено. Кирүүгө болот. Эгерде запрет болгон болсо, бул жерде не разрешено деп жазуу чыгат да, не обнаружено деген ордуна Россиянын территориясына кирүүгө мүмкүн эмес деп жазуу чыгат болчу. Бул данный азыркы убакта кирүүгө мүмкүн, кирсе болот деген. Бул МВДнын сайты. Дагы кандайдыр суроолор болсо, биздин каналга комментарийга калтырсаңыздар болот. Биз дагы керектүү видеолорду чыгарганга аракет кылабыз.